Бул жерде орто мектеп мугалимдеринин орточо айлыгы 80%га өстү дегенибиз менен чындыгында айрым учурларда айлык акы 3 эседен ашык көтөрүлдү. Ош облусунда 551 жалпы билим берүүчү мектеп, 461 балдар бакчасы бар. Мектепке чейинки билим берүү мекемелеринин жана мектептердин материалдык техникалык базасын чыңдоо, жаңы бала бакчаларды жана мектептерди куруу, бала бакчаларды жана авариялык абалдагы мектептерди оңдоо же кайра жаңыдан куруу Кыргыз Республикасынын президентинин приоритеттүү багыттарынын бири болуп келүүдө. Бала бакчаларды жана жаңы мектептерди курууда бир гана республикалык бюджетке таянбастан жергиликтүү бюджеттин, четелдик инвесторлордун жана жергиликтүү демөөрчүлөрдүн колдоосун пайдаланууда кеңири ишке ашууда. 2021-2022 окуу жылында Ош облусу боюнча 25 билим берүү мекемелеринин жаңы имараттары колдонууга берилди. Алардын ичинен 13 мектеп, 8 бала бакча, 4 спорт зал курулуп жатат. Ош облусундагы 551 мектептин ичинен 546 мектепте интернет байланышы бар. Бул облус боюнча мектептердин 99%-ын түзөт. Жалпы билим берүүчү мектептерде 5826 даана компьютер бар. Облус боюнча мектептерде компьютер менен камсыздоо 92,7%-ын түзөт. 2021-2022 окуу жылында жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгын жогорулатуу максатында Кыргыз Республикасынын президентинин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнүн демилгеси менен облус боюнча жалпы 102 кыргыз тили жана математика предметтеринин мугалимдери акысыз түрдө окутулуп, тестирлөөгө даярдоо боюнча кесиптик чеберчиликтерин жогорулатышты. 2021-2022 окуу жылында Кыргыз Республикасынын президентинин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Зиядин Исламовичтин жардамы менен окуу жылы башталганда эле атайын кеңешме өткөрүп, жалпы ошол кыргыз тили жана адабияты мугалимдерин, жалпы республикалык тестирлөөнүн негизи болгон математика мугалимдерин жыйнап, анан алар менен кеңешип, бир канча сынамык тесттерди уюштурган. Пробный тест деп коебуз. Анан ошонун алкагында бир топ мугалимдер, мисалы Нокат жергесинде, биздин район Нокат жергесинде бир топ мугалимдер ошол жерде мугалимдерди окутуп көмөктөштү. Ош облусунун ыйгарымдуу өкүлү Жамалдинов Зиядин Исламовичтин жардамы аркылуу биз январь айында мугалимдер окудук кыргыз тили жана математикадан. Ошол окуунун негизинде окуучуларды ортого жакшы даярдадык деп ойлойм. Ошону менен катар облус аймагындагы билим берүү бөлүмдөрүнүн жетекчилерине жыйындар өткөрүлүп, билим берүүнүн сапатын жогорулатуу боюнча бир канча тапшырмалар коюлду. Натыйжада 7372 бүтүрүүчү жалпы республикалык тестке катышты. Жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгы менен 223төн жогору балл алган 4 окуучу алтын сертификатка ээ болушту. Алар Сайтбек Халиков 226 балл, Ош облусу Араван району Араван билим ордо билим берүү комплексинин бүтүрүүчүсү. Алина Бактыбек кызы 226 балл, Ош облусу Карасуу району Момбеков атындагы орто мектебинин бүтүрүүчүсү. Актай Турганов 224 балл, Ош облусу Карасуу району Мусаев атындагы орто мектебинин бүтүрүүчүсү. Айсулуу Шарипова 223 балл, Ош облусу Алай району Алимов атындагы орто мектебинин бүтүрүүчүсү. Когда вот вообще орто вышло, я не думал, что будет 226, я такой думал, может 200 будет, может хотя бы бюджет какой-то будет. И когда я увидел результат, то я был в легком шоке. Я позвонил друзьям, спросил у них, видят ли они тоже, что я настолько сильном шоке. И благодаря помощи учителей, помощи нашей школы, местного управления, я смог достичь своей цели. Жогорудагы көрсөткүчтүн натыйжасында Ош облусу республикалык деңгээлде алтын сертификатка ээ болгон окуучулардын саны боюнча 3-орунду камсыздады. Эл аралык USAID Агахан фонддору менен тыгыз байланышта иш алып барышып, 70%дан ашык кызматкерлер менен мастер жана улуттук тренерлер катары окуу керемет, STEM, инклюзивдик билим берүү, ЭГРА, ЭГМА жана ПИСА багытындагы семинар тренингтерден өтүшүп, мугалимдердин жаңы билим жана усулдарга ээ болуусуна жакындан көмөк көрсөтүштү. Мисалы, окуу керемет долбоору боюнча облусубуздун 90%дан ашуун башталгыч класстардын мугалимдери өз билимдерин өркүндөтүшүүдө.
Иримдердин окуучулары Ысык көл досторун чакырат 2022 эл аралык этно карнавалга вокал, улуттук аспапта ойноо жана бий жанры боюнча алдыңкы орундарды камсыз кылышты. Вокал жанрынан 14-17 жаш курактагылар арасынан Таң булбулу ириминин окуучусу Рахманалиева Айсезим биринчи орунду, 12-14 жаш курактан Каракулжа районунун Терек суу атындагы орто мектебинин окуучусу Абдимиталипов Элмырза гран-прини, 15-17 жаш курактан Өзгөн районунун Токтогул атындагы орто мектебинин окуучусу Асанова Гулера биринчи орунду ээлешти. Музыкалык аспапта ойноо боюнча Өзгөн районунун Токтогул атындагы орто мектебинин Мурас ириминин окуучулары экинчи орунду, театр искусствосу боюнча Чоңалай райондук балдардын чыгармачылык борборунун театр форум ирими окуучулары экинчи орунду. Эл аралык этно карнавалдын алкагында өткөн 12-14 жаш курактан бий жанры боюнча Өзгөн районунун Бектемиров атындагы орто мектебинин окуучусу Жумаева Айбике катышып, биринчи орунду камсыз кылышты. Мугалимдердин билимин көтөрбөй туруп, окуучулардын билим сапаты жөнүндө сөз кылууга мүмкүн эмес. Бул багытта Ош билим берүү институту 2021-2022 окуу жылында 130 курста 3120 мугалимдин өз билимин өркүндөтүүсүн пландаган. Планда көрсөтүлгөн курстан тышкары дистанттык модулдук, онлайн, көчмө, тематикалык курстарда өтүлдү. Бул курстарга Ош, Баткен, Жалал Абад облустарынан жалпысынан 3407 педагогикалык кызматкерлер тартылып, окутуунун жаңы ыкмалары, билим берүү жаатындагы жаңылыктар менен толук кабардар болушту. План 109% аткарылды. Жалпы билим берүүчү мекемелеринде эмгектенген таланттуу, чыгармачыл педагогдорду жана жетекчилерди табуу, колдоо максатында жылдын мыкты мугалими 2022 жана жылдын мыкты тарбиячысы 2022 сынактары өткөрүлдү. Сынак облус аймагындагы ар бир райондон жана бир шаардан тандалып алынган, чыгармачылык менен иш-аракет жүргүзгөн, окутуунун жаңы усулдарын колдоно билген, аракетчил, таланттуу мугалимдердин жана тарбиячылардын катышуусунда өткөрүлдү. Сынактын жыйынтыгында жылдын мыкты мугалими номинациясынын ээси Чоңалай районундагы Сыдык Алайчы уулу атындагы орто мектебинин англис тили мугалими Амирбекова Акпермет, педагогикалык дебют номинациясынын ээси Ноокат районундагы Худжамов атындагы орто мектебинин информатика мугалими Маккамбаев Максатбек, эң мыктынын мыктысы номинациясынын ээси Кара Суу районундагы Кулбаев атындагы башталгыч класс мугалими Болтукоева Асылай, жылдын мыкты мугалими 2022 сынагына, ал эми жылдын мыкты тарбиячысы 2022 сынагынын баш байгесине татыктуу болгон Алай районундагы номер 1 мектепке чейинки билим берүү уюмунун тарбиячысы Туменова Арапаткан республикалык этабына катышууга жолдомо алышты. Облустагы чыгармачылык менен иштеп жаткан жалпы билим берүүчү мектептердин педагогикалык жамааттарын табуу жана алардын ийгиликтүү иш тажрыйбаларын жайылтуу максатында өткөрүлүүчү жылдын мыкты мектеби 2022 сынагы өткөрүлдү. Сынактын облустук этабында мыкты айылдык мектеп номинациясына Кара Суу районундагы Маданият орто мектеби, мыкты инновациялык мектеп номинациясына Каракулжа районундагы Бегиев атындагы орто мектеби, ошондой эле мыкты шаардык мектеп номинациясына Ноокат районундагы Абдулаев атындагы орто мектеби татыктуу болушту. Мектепке чейинки билим берүү уюмдарынын ишмердүүлүктөрүн баалоо, алардын алдыңкы чыгармачыл ийгиликтерин коомчулукка жеткирүү, тажрыйба алмаштыруу максатында жылдын мыкты балдар бакчасы 2022 сынагы мектепке чейинки билим берүү уюмдары арасында өткөрүлдү. Сынактын облустук этабында жылдын мыкты айылдык балдар бакчасы номинациясына Өзгөн районундагы Жыргалай мектепке чейинки билим берүү уюму, жылдын мыкты инновациялык балдар бакчасы номинациясына жылдын мыкты шаардык балдар бакчасы наамына Өзгөн шаарындагы Аймерим балдар бакчасы татыктуу деп табылды. Республикалык олимпиаданын 4-баскычына Ош облусу боюнча жалпы 38 мектеп окуучусу катышып, анын ичинен 3 окуучу байгелүү 2 орунду ээледи. Алар кыргыз тили жана адабияты предметинен Кара Суу районундагы номер 66 Владимир Ильич Ленин атындагы орто мектебинин 11 классынын окуучусу Кайыпова Сабина Эртабылдыевна, биология предметинен Кара Суу районундагы Кычан Жакыпов атындагы зээндүү балдар үчүн номер 61 Жатак гимназиясынын 11 классынын окуучусу Төлөнбаев Котман Мирланович, тарых предметинен Алай районунун Бөдөш Аданбаев атындагы номер 6 орто мектебинин 10 классынын окуучусу Барчынбек кызы Нурперилер натыйжада Ош облусу жалпы республиканын 9 регионунун арасынан 5 орунга чыкты. Облустагы 13864 бүтүрүүчүнүн 436-сы тесттик сынакка катышып, облус боюнча 15 бүтүрүүчү алтын тамга артыкчылык аттестатынын ээси болушту. Бул жылы ошол жалпы республикалык тестирөө менен кошо алтын тамга артыкчылык аттестатына даярдандык. Окуу жылынын башынан баштап эле мугалимдердин жардамында бизге ар ай сайын алтын тамга артыкчылык аттестатына сынамык тест тапшырып турдук. Жылдын аягында жалпы республикалык тестирөө менен алтын тамга артыкчылык аттестаты тести аралыгы тыгыз болуп калгандыгынан биз күчөтүлгөн режимде окууну баштадык.
Тесттик сыноонун жыйынтыгы боюнча Кара Суу районундагы Ош мамлекеттик университетинин гимназиясынан Нургазы кызы Гулиза, Курманжанды атка орто мектебинен Мурзабекова Райкан, Ленин атындагы орто мектебинен Тургунова Гүлнур, Кычан Жакупов атындагы гимназиядан Оморова Меримай, Каракулжа районундагы Сайдилкановдун автордук мектебинен Нурдинова Асель, Өзгөн шаарындагы Курманжанды атка орто мектебинен Арстанбекова Бермет, Нукат районундагы Парпиев орто мектебинен Бурканов Ажумурат, Нукат билимканасынан Токтосун кызы Айгерим, Таалайбек кызы Айжан, Сулайманова Абдулла Умар, Калдарбек кызы Айтурган, Байтемиров Тариел, Акылбекова Селя, Акбаров Канбото, Адылбек кызы Меримгүл жалпы 15 окуучу алтын тамга артыкчылык аттестатына ээ болушту. Артыкчылык аттестатын алууда Ош облусу Кыргызстанда 2-орунду камсыздоого мүмкүнчүлүк болду. Өзгүлтүксүз кесиптик өнүгүүгө толук жетишүү, санариптик технологиянын артыкчылыктарынан толук пайдаланууга багыт берүү, STEM программасын ишке ашыруу, эл аралык жана улуттук PISA жана IGMA изилдөөлөрүнү даярдык, окуу керемет долбоорун ишке ашырууда ийгиликтерге жетишүү, Кыргыз Республикасынын коңшулаш мамлекеттердин кесиптик чеберчиликти жогорулатуу институттары менен өнөктөштүктө иш алып барууга жетишүү, Кыргыз Республикасынын президентинин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгү менен тыгыз байланышта иш алып баруу.